Мен ойлойм, студенттер бүгүн сиздер ушул баяндамалардан көп жакшы методикаларды, жакшы самалыктарды алып кетесиздер. Мамлекеттик тилдин 34 жылдыгына карата уюштурулган 3 айлыктын алкагында кыргыз тилин өнүктүрүү, үйрөтүү маселелеринин тегерегинде талкуулар өтүп жатат. Ага ылайык окуу жайдын конференция залында кыргыз тилин окутуунун заманбап технологиялары аталышындагы кереге кеңеш уюштурулду. Ыраазычылык кат ректорубуз Кудайберди Гапаралиевичтин атынан ушул баяндамачыларга берилди. Анткени 10 мүнөттүк баяндаманын аркасында 10 жылдык, 15 жылдык эмгек жатат да. Ошол элдин астына чыгып, мен ушундай методдор менен сабак өтө аламын, студенттерди кызыктыра аламын деген сыяктуу өзүнүн демилгеси менен чыккан баяндамачыларга, башка жогорку окуу жайларынан келген коноктор үчүн биз университеттин атынан ыраазычылык каттарды бердик. Жыйындын жүрүшүндө кыргыз тили жана адабиятынын маселелери, кеп ишмердүүлүгүн өркүндөтүү, санарип, технология менен кыргыз тилин айкалыштыруу боюнча баяндамалар айтылып, суроо жооптор болду. Ошондой эле кыргыз тили жана адабияты сабагын логика менен байланыштырып окутуу, мамлекеттик тил саясаты жөнүндө маселелер талкууланды. Эмне көтөргөнүңүз карап коюңуздар. Мен баардыгыңар сөйлөңүздөр, көтөрүңүздөр. Иш-чарага ОШМУнун мамлекеттик тил жана социалдык иштер боюнча проректору Мастура Шарипова баштаган профессордук окутуучулук курамы, Кыргыз Республикасынын президентине караштуу мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясынын аймактарда мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Алмагүл Тилекманова, Ош шаарындагы жогорку окуу жайларынан келген окутуучулары, шаардык мектептин мугалимдери жана студенттер катышты.